сатылым бар. Потому что бunda da бардык нерсеге азык-түлүктүн баары жок бул жерде. Строительный материалдары баары ушул жерде да. Ошондуктан элдин баары ушул жерге келишет. Анан баягы бет жаап жүргөндөр да ушул жердечи, басымын келишкендерчи. Калгандар эми ал үйүндө жүрүшөт да. Ошондуктан азыр неме кылсак? Ооба, ГСУга аз болсо да ГСУга барайлы. Мына жерде биз азыр бир сире түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ана ГСУга барайлы. ГСУдан наракан таможен бар, таможен бир карап койсо, ошондо турак бар. Бетти жаппастан жүргүлө, общественный месте бетти ачып жүрүш керек. Түшүндүңүзбү? Ошол айып пулу 20 миңден 60 миңге чейин штраф салынат. Ошондуктан азыркы күндө биз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Siz ошол нерсени туура кабыл алыңыздар. Түшүнүктүүбү эжеке? Бетиңизди жаппаңыз эч качан. Болбойт ошого. Түшүнүктүүбү эжеке? Бетиңизди тоспоңуз. Буга мыйзам бар. Мыйзам кабыл алынган укук бузуу кодексинин негизинде. Ошондуктан бетиңизди жаппаңыз. Түшүнүктүүбү? Бетиңизди жаба турган болсо 20 миң сом штраф төлөйсүз эжеке. Түшүндүңүзбү? Ошого бетиңизди жаппаңыз. Сизге түшүндүрүп айтып атабыз. Кийинкисинен неме кылабыз? Протокол түзүп беребиз мыйзамдуу негизинде. Түшүнүктүүбү? Больница көрүнгөн боюнча справкаңыз бар болсо, эжеке, справканы жаңыңызга алып жүрүңүз. Алып жүрүңүз. Если ушундай вопрос боло турган болсо көрсөтөбүз. А справкаңыз жокпу эжеке? Азыр ачып коюңуз эжеке. Тутасызбы? Больницага барып көрүнөз. Больница ал жерде врач сизге неме берет? Кагаз справка берет. Ооба, ушундай ооруп атат. Же болбосо грипп болуп ооруп атасызбы же кандай ооруп аткан болсоңуз ошо боюнча эжеке. Азыр алып коюңуз эжеке. Барыңыз дагы, врачка барыңыз, справканы көрсөтүп алып анан неме алып коюңуз азыр. Түшүндүңүзбү эжеке? Ошо такпаңыз. Азыр бул укук бузуу кодексинин негизинде обязательный порядка протокол түзүлөт эжеке. 20 миң сом штраф эжеке. Түшүндүңүзбү? Ошого ошону неме кылып, сизге азыр түшүндүрүп айтып атабыз. Кийинкиден уже штраф салабыз. Түшүндүңүзбү эжеке? 2020 жылдын 21 январында номер 17 мыйзам кабыл алынды. Анда укук бузуулар кодексине өзгөртүүлөр киргизилген 127 берене прим 1 болуп. Ошо неме дин багытында беттин жүзүн тосуп жүргөндөр боюнча айып пул салынат. 20 миң сом. Өз тил менен айтканда 20 миң сом. Ал 20 миң сомду айып салынгандан кийин 1 ай срок берет, убакыт берет. 1 ай убакыт бергенден кийин ушу 1 айдын ичинде төлөбөсө дагы анда пениясы башталат. Пениясы 20 миң сом, 40 миң 100 күндүн ичинде 40 миң бар, 40 миң болот. 100 күндөн кийин дагы төлөсө анда биз сот аткаруучуларга өткөрүп беребиз. Ошол аны сөзсүз төлөш керек. Бул эки көтөрүлдү. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келип атабыз. 1-майга чейин мындай эскертип. Мына уже бунду эскерткенден кийин дагы уже экинчи жолу кайталап уже кайталана берсе анда протокол түзүп айып пул салышка туура келет. Жаап жүргөнүңүз болгон болсо, учуттар көрүп кармаган болсо 20 миң сом штраф түшөт эжеке. Түшүнүктүүбү? Ошого бетти жаппаңыздар. Бүгүнкү жаңы чыккан дин боюнча мыйзамдарды биринчиден баардыгыбыз жакындан окуп таанышыбыз керек. Анан экинчиден туура түшүнүш алыш керек. Бул жакта шарият жагынан да бир доо кеткен, шариятка бир кысым болуп жаткан нерселер жок, Кудай кааласа. Мисалы үчүн мына чубак ажыбыз буга чейин деле ал киши айтып кеткен, никап тууралуу бул биринчиден биздин элибизге толук кандуу мындай бир адат болуп кирген нерсе эмес. Ошондуктан Кудай кааласа бүгүнкү күндө биз Алла Таалабыздын пайгамбарыбыздын айткан фарз сүннөттөрүн толук аткара берсек, Кудай кааласа дин күндөн күнгө өнүгүүнүн үстүндө болот. Биз дагы Кудай кааласа мечиттерде жанагындай мусулмандар чогулган жерлерде бул нерселер тууралуу толук түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Кудай кааласа калкыбыз туура эле кабыл алат.